чоң жоготуп алып эмне кыларымды билбей турам. Алтындай болгону 20 жаштагы келинимди өлтүрүп салышты. Ысык Көл облусунун Тоң райондук ооруканасында 22-июлда 20 жаштагы келин төрөттөн кийин каза болду. Маркум Жамиля Шаршембекованын күйөөсү Арстанбектин айтымында жубайынын толгоосу келип, алар 21-июль күнү түнкү саат 11ден кийин ооруканага кайрылышкан. Анын сөзүнө караганда жубайы түнү бою толготуп, таңкы саат 6га жакын дарыгерлер аны жаңы төрөлгөн уулун көрүүгө чакырышкан. Мага 6га боло элекке 6га бир 2-3 мүнөт калганда бир акушер келип баланы көрөсүң деди. Мен кирип баланы көрүп чыктым. Ошондон кийин эле келинчегимди көргөн жокмун. Келинчегимди ошо 6дан өтүп калганда эле немеге киргизип кетти. 6дан бир 2 мүнөт 3 мүнөт өткөндө эле сүйрөп алышып реанимацияга алып кетишти. Операционныйга алып кетишти. Ошол бойдон анан 2-3 чейин азыр операция болуп атат деп кечке биз күтүп турдук. 2:30-3 чыгып айрылып калдыңыз деп айтты. Кагаз боюнча тияктан врачтар 7ден 5 мүнөт өткөндө төрөлдү деп атышат. Бирок сиз 6да киргенсиз. 6да кирип чыктым. Арстанбек жубайы төрөттөн кийин кайра өзүнө келбей калганын айтып, анын өлүмүнө байланыштуу бардык жагдайлар кылдат иликтенишин талап кылууда. Ал жубайы кош бойлуулук маалында медициналык текшерүүлөрдөн өтүп, ден соолугу жакшы болгонун белгиледи. Былтыр 20 ушул убакта ушул көчө күнү үйлөнгөн эмес, 1 жыл болгон үйлөнгөнүбүзгө. Боюнда бар кезде Бишкекке барып УЗИге түшүп бүт баарын неме тутканбыз. Анын баардын кагаздары бар, ден соолугу таптаза, эч жеринде эчтеке эмес жок, балада дагы эчтеке эмес жок деп немелери бар, кагаздары бар. Жамилянын кайненеси да окуя боюнча күнөөлүүлөр жоопко тартылышы керек деп эсептейт. Менин келинимди өлтүрүп салды, өзүнүн немелерин, жазаларын алышсын. Мен ошентип эле эметем, мен ичим күйүп турат, аябай. Баласын бакмышым, бир да көрбөй калды болуш керек, эмне болду билбейм. Жаман эстегенде жаман болуп кетип атам эстегенде. Ошончолук баласы дагы неме калды, жетим калды. Тоң райондук ооруканасынын директору Жеңишгүл Сукаева бул окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Эмне болуп каза болгон сиздердин жыйынтык боюнча? Телефондон бере албайм азыр. Болсо аны байланышалы. Кыска эле берип койсоңуз болот эже. Райондук ооруканага кайра байланышууга мүмкүн болгон жок. Укук коргоо органдарынын маалыматына ылайык, Жамилянын төрөттөн кийин абалы начарлап, операция жасалган. 24-июлда маркум көрүүгө жетишпей калган ымыркайды төрөт үйүнөн алып чыгышты. Жакындардын айтымында бала азырынча кыздын агасынын колунда калды. Тоң райондук ички иштер бөлүмү бул факты боюнча соттук медициналык жана башка тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөөгө чейинки текшерүү жүрүп жатканын билдирди.